Эрмек Үмөтов ардактуу эс алууга чыкса дагы бүгүнкү күндө жаштарга жогорку билим берүүдө тажрыйбалуу окутуучу катары өзүрлүү эмгектенип келет. Талас мамлекеттик университетинде окутуудагы чеберчилиги, тажрыйбалуу устат катары кесиптештери үлгү аларын белгилешет. Баягы адамдык сапаты, адамдын эмгегин баалай билгенин, ошондой эле өзүнүн эмгекчилдигин жана илимий ишмердүүлүгүн менен баса белгилеп кетсек болот. Өзүнүн окуу методикасы, сабак өтүү ыкмасы студенттерди өзүнө тартып, анан мындай жайдары мүнөз, өзүнүн бир башкача ыкмасы бар экен да. Эрмек Үмөтовдун 70 жылдык мааракесине арналган эл эмгегин баалаган инсан деп аталган иш-чара Талас мамлекеттик университети тарабынан уюштурулган. Эрмек Асанович менен биз сыймыктанабыз, билесиздер, абдан адамкерчиликтүү, прогрессивдүү, энергичный, анан дайыма изденүүнүн үстүндө жүргөн инсан катары биз көп нерсени күтөбүз. Агай менен буюрса дагы далай жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ойдобуз. Анан дагы бир жолу сиздин юбилейиңиз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ишиңизге ийгилик. Биздин ошо Талас мамлекеттик университетинин ардактуу аксакалы катары дагы бизге акыл насаатыңызды айтып, кеп кеңешти айтып, туура жолго салып, ушун биздин арабызда жүргөнүңүз биз үчүн сыймык деп ойлойбуз. Рахмат. Студенттерге билим берүүдөгү жигердүү салымыңыз үчүн Талас мамлекеттик университетинин ардак грамотасы менен 70 жылдык мааракеңиздин алкагында сыйлап коюуга уруксат этиңиз. Рахмат. Рахмат. Чыгармачылык кеченин алкагында Эрмек Үмөтовдун баскан жолун баяндаган тасма көрсөтүлүп, студенттер чыгарма окушту. Эрмек Асанович агай бизге философия сабагынан берет. Ал агайдын берген сабагы бизге талим тарбия, эл менен кандай сүйлөшүш керек, кандай пикир алышыбыз керек, ошол нерсени үйрөтөт. Биз агай менен сыймыктанабыз. Ардактуу эс алууга чыкса да илимий изилдөө иштерин жүргүзүү менен Эрмек Үмөтов философия боюнча студенттерге билим берүүдө усулдук колдонмосун 34 лекциядан турган китеп даярдоодо. Ошол эле учурда дүйнөлүк философ окумуштуулардын эмгектерин кыргыз тилине которууну колго алганын белгиледи. Студенттер менен иштегенде аларга билим бериш үчүн даярдык керек. Анын үчүн бир кандайдыр бир лекциялардын курсун иштеш керек экен. Бүгүнкү тапта мен бир 34 лекциядан турган философия предмети боюнча ошол 34 лекциядан турган атай бир китеп даярдап койдум. Бул биринчиси, экинчиси дагы бир нерсени ушул университетке келгенден баштадым эле. Ал да бүтүп атат. Ал мына өзүңөргө белгилүү азыр эң эле маанилүү маселе нарк насыл маселеси. Нарк насыл маселесин мына биздин президентибиз дагы бир эмес 2 указы менен көрсөтүп атат. Ошондон улам мен азыркы тапта ошол биздин ошол нарк насыл маселесине арналган 2 монография жазып бүтүрдүм. Жакында басмадан чыгып атат. Эрмек Үмөтов жазуучу катары бир нече повесттердин жана аңгемелердин, ошондой эле жүздөгөн публицистикалык макалалардын жана очерктердин автору. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Зена Ахматова, Талас шаары.